Менин атым Бурул. Балдарды аябай жакшы көрөм. Бала бакчада эмгектенем. Өз тандоом менен өмүр жолумду балдарга тарбия жана билим берүүгө табыштадым. Наристелерге терең билим берүү, адамзаттын баалуулуктарын түшүндүрүү менин милдетим деп түшүнөм. Мыкты тарбия балдардын келечек жашоосунун фундаменти болот. Бул милдетти аткаруу үчүн болгон аракетимди жумшап, баардык жакшы ниетимди, билимимди кесиптештерим жана наристелер менен бөлүшкүм келет. Кээ бир ата-энелер балдарым биздин бала бакчага алып келгенде мени көрүп, ушул жоолукчан аял балама кандай тарбия берер экен деп тынчсызданышы мүмкүн. Бара-бара балдарды жан дүйнөм менен жакшы көрөрүмдү, профессионалдуулугумду көрүп, менин сырткы келбетим эмес, ишимдин жыйынтыгына карап баа беришет. Кыргызстандын ар бир атуулу улутуна, динине жана көз карашына карабастан өз ишин мыкты аткаруу менен мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошо алат деген ойдомун. Мисалы хадистердин биринде билимге ээ болуп туруп, башкаларга үйрөтпөгөндөр ага берилген байлыктан зекет бербегендер сыяктуу деп айтылат. Андыктан дем алыш күндөрүмдү, билген билимимди жаштар менен бөлүшүүгө жумшайм. Бактылуу эне, чоң энемин. Мен үчүн үй бүлөмдүн бактысы жана туруктуулугу маанилүү деп эсептеймин. Перзенттеримдин жылмайганы мага күч кубат, дем берет. Аларды келечекте адам деген бийик атка татыктуу болушун тилейм. Аларга бактылуу адам катары өзүмдүн тандаган жолумдагы ийгиликтерим менен үлгү болгум келет. Адам баласы ден соолуктун жана убакыттын баркына жетүүсү абзел. Ден соолугуң бекем болсо, өмүрүңдүн ар бир мүнөтүн эмгектенүү жана жашоодон ырахат алуу менен өткөрүп, бактылуулуктун баркына жете аласың.